Мен атама 15 минут жетишпей калгам. Ушунчалык жүрөгүң эзилет. Мен атамды көргөндө да эме алган эмесмин да, ишене албайсың да, андан кийин баягы вот мындай болот экен да, өттүңбү? Болду, сен эч кимге керегиң жок экен да. Көңүлдүү жигиттер менен тамашонун айырмачылыгы Кадырбай экен атайын ушу өзүнүн командасына берип койду деген сөздөр болуп кетпейби? Ушунчалык бул жакта жүргөн адамдар, биздин кыргыз боордоштор алтын инсандар. Блогерлер айтышат го. Айына миллион табам, айына 100 000 табам. Ал просто калп, садыголоюнда калп. Мен билем го. Атам чалды, балам, сагындым, келесиңби деп. Атам ошол учурда боорунан рактан ооруп аткан болчу. Атаң менен апаңды эмне дейсиң ошондо? Атам менен апам деле апа дейм. Менде азыр так ата көп. Подписчиктин канчасы гифтен келген? Жакын сени тааныган адамың келет дагынчы. Хоть сага башкасы өлүп кетсин. Душук бир кучактасачы. Ушунчалык ошол адамды сен өмүр бою сыйлап өтөт экенсиң да. Ассаламу алейкум, Ырысбек жашасын YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конок Тамашоо лигасынын мыкты оюнчусу жана ошондой эле көңүлдүү жигиттердин көптөгөн кубоктордун ээси Медер Камжыбеков Москва шаарында конокто. Эмнеге Айбек? Мурдуң мынча чайнек. Жаралабайт, көңүл ток, жүрөк деди. Болк. 98-дин 99-дун кыздары жүрө бергиле. Ажап болсун. Чорголоруң жойдуңбу? Атыңды башка койдуңбу? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсың? Ушул ден салттар тынчпы? Шүгүр, Кудайга шүгүр. Келип алдыңар бул жака. Ооба, Кудайга шүгүр келдик акырын. Сиздер менен бүгүн биз Медер экөөбүз ачык майып куруп беребиз. Медер биздин интервью мындай, колдон келишинче жасалмасы жок. Сени эл аябай шайыр, күлүп жүргөн Медер катары тааныса, сени колдон келишинче ичиңден ачканга аракет кылабыз. Ичиңде баягы катылып калган сырлардын баарын төкпөй, чачпай бизге ачып бергенге даярсыңбы? Чечиниш керекпи? Ооба. Тамаша. Колдон келишинче, Кудайга шүгүр. Анда эң эле башы ушул Медер Камжыбековдон болсун. Бул Медер Камжыбеков ким? Кайсы жерден төрөлүп өскөн? Медер Камжыбеков ким? Медер Камжыбеков кадимки эле адам. Мен негизи Алайдын кулуна болом. Андан кийин Ошто чоңойгом. Анан ошол эми азыркы учурда бир атанын, то есть бир баланын атасы, бир үй бүлөнүн кожойкеси дегендей. Эми Кудайга шүгүр келе атабыз секин акырындап. Тамашоого негизи келгениңе ким себеп болду жана ошондой эле эң биринчи тамашоого келген күнүңдөн баштасак? Биринчи кадамдар. Эң биринчи мен тамашоого биринчиден бизде номер 38-чи Барып Алыкулов атындагы гимназияда ошондой завуч болуп иштеген Гүлнара Токтогуловна деген эжекебиз бар. Гүлбара, то есть Гүлбара Токтогуловна. Ошол эжекем аябай чоң себепкер. Андан кийин эми таятам, бирок мындай өмүрүм мындай бетине таята деген эмесмин. Ошол атам дейм. Ошол таятам, атам себепкер. Эки киши себепкер. Анан эң биринчи тамашоо 2011 бекен октябрларда мектептер аралык тамашоо болгон. Мектептер аралык. Андан биринчи орунду алып, мен мыкты оюнчуну алып, анан ошол жерден байкап эме алганбы, Оштогу тамашоо лигасына жолдомо алганбыз. Анан ал жактан уже ойной баштаганбыз. Ошондо сен 2011-жылы канча жашта элең же, канчанчы класста? Мен 2011-жылы 12 жашта болуп каламбы? 12 жаш. 6-5-6 класста. 5-6 класс болуш керек. Демек, чоң сахнага аттанган бул убагың 5-6 класстан баштап. 5-6 класстан башталган. Анан азыр акыркы учурда аябай бир доору келди окшойт. Көңүлдүү жигиттер катуу чыгып атат, катуу көрүп атабыз, кубокторду алып атасыңар. Тамашоо менен көңүлдүү жигиттердин айырмасы эмнеде? Алта. Көңүлдүү жигиттер менен тамашонун айырмачылыгы эми экөөнүн тең эле максаты бир өзүчү. Экөөнүн тең эле максаты бир, эми экөөнүн тең максаты ушул адамдарды күлдүрүп,
кичине болсо дагы баягы стресстен алып чыгып, адамга күлкү тартуулоо. Анан эми экөөнүн форматы бир аз эки башкараак. Мисалы үчүн тамашоодо ачылыш болот, андан кийин этап менен 1-8 оюн, андан кийин 1-4 ошентип арасында фестивалдар болот, андан кийин полуфинал, финал болуп, андан кийин чемпион аталсаң, көңүлдүү жигиттерде мындай тур катары кетет. Каждый оюндун өзүнүн чемпиону. Ар чыгарылыштын өзүнүн чемпиону. Бул значит бир сезон болбойт. Жок, сезон болбойт. Ар бир оюнда бирден кубок коюлат, ар бир оюнда бирден призовый фонд коюлат. Анан эми Кудай буйрса, устатыбыз Кадыр Жарматов агабыз 14 февралда Кудай буйрса жаңы форматта көңүлдүү жигиттерди ойлонуп иштеп чыгып атат. Кудай буйрса эми форматын көрө жатарбыз. Бул негизи тамашоого Вашингтон командасы менен чыккансың. Вашингтон командасын башынан айтып берсең. Кантип түзүлүп калган? Негизи Вашингтон командасында биз башында түзүлгөндө 9 болчук. 9 адам болчук. Анан Ошто айтып атпаймынбы? Ошто тамашоо лигасынын Ош филиалы болуп оюн болот. Оюн болгондон кийин мен өзүм отдельный бир команда чыгам. Короли юмора деп өзүмдүн мектебимден бир команда агаларыбыз бар болчу, ошолор менен биргеликте. Андан кийин экинчи сезондон баштап мен ойной баштадым. 4-чү сезондо Сыймык Кирезбеков ал Космос деп примеркадан чыга баштады. Ал дагы уже күчтүү амбиция менен чыгып келди. Андан кийин экөөбүз бири-бирибизди көрүп эме райондо экөөбүз бир райондо чоңойгонбуз да. Даже Сыймык мага братан болчу да. Райондо эмес боюнча. Анан Алмаска кийин Алмаска Чоңалайдан жаңы келип, ОГП'де окуп, ОГП командасы менен түптөп ОГП'ден чыкты. Андан кийин Айжамал деген биздин Вашингтондун символу, жакшы бир эжекебиз бар болчу. Ал эжекебиз дагы Бимка деген командасы бар болчу. Кийин Элеман деген мырза, Элеман аке бар болчу. Көп азыр тааныбайбы. Андан кийин Белек деген мен жаштуу дос балабыз бар болчу. Нурболот деген айрыкча көп болчу. Анан Вашингтон командасын негизинен Мурат Жалиев өкүл атам, өгөй атам. Мурат Жалиев менен Кадыр Жарматов устаттарыбыз, агайларыбыз түптөгөн. Анан ошентип айтып атпаймынбы, ар бирибиз ар башка команда болчук. Андан кийин топ ар бирибиздин башыбызды бириктирип, ушундай Вашингтон деп команда түзүлөсүңөр. Вашингтон деп команданын атын Кадыр Жарматов агабыз койгон. Бул демек No-Name командасы эң күчтүү команда Оштон чыккан, андан Универсал, андан кийин эле ушу менин билишимче Вашингтон болуш керек. Жалаң баягы бышкан эмелерди түптөгөн, мындайча айтканда, ар бир командадан мындай каттууларына, көзгө көрүнүктүүлөрүн, анан баягы сахнага деген мээрими барынын, жүрөгүндө оту барларды түптөсө керек эми. Аягына чейин кетен деген. Аягына чейин. Себеби биз билебиз бул тамашоодо чыкканыңар менен артында аябай чоң бир жумуштар бар, чоң түйшүктөр бар. Оңой нерсе эмес да, буга чыдаган адам чыдайт, чыдаган адам жарым жолдон учуп кетет. Демек Вашингтон командасына бул Мурат байке менен Кадыр байке экөө түптөгөн. Азыр көңүлдүү жигиттерде көптөгөн кубоктордун ээси Вашингтон командасы бул эме болуп калбайбы? Кадыр байке атайын ушу өзүнүн командасын эрип койду деген сөздөр болуп кетпейби? Жок, эми бул жерден жок, андай эмес. Мисалы үчүн кээде оригинал уткан күндөр болот, кээде торнадо уткан күндөр болот, эми кээде биз ал элдин чечими. Ал жерде мисалы үчүн калыстар тобунун чечими, канчалаган даярдыгың күчтүү болсо эле болду, ала бересиң. Бирок даярдыгың слабый болуп, биз Вашингтонбуз же биз мындайбыз деген менен эл баалабаса кыйын. Элге жаксаң, эл тараза элсинчи. Эл тараза элсинчи. Бул вайн, сени вайнер десем болобу ошондо? Болот болуш керек. Анда вайн жөнүндө кичине суроолорум бар. Бул акыркы учурда чыгып калды, 3-4 жыл болуп калды вайн деген нерсе. Бул өзүнчө бир кесип катары көрсө болобу же мындай убактылуу, бул жаштардын баягы кандай десем? Жок, оюңду түшүндүм. Оюңду түшүндүм. Эме болуп калат. Вайн дегенде мисалы үчүн кыска тамашалар, оюңду кыскачараак кылып жеткиресиң.
эми өзгөчө кесип десе деле эми болот. Менин оюмча болот. Мисалы үчүн блогерлик деле өзүнчө бир кесип, башка деле өзүнчө кесип. Эми Алла Таала ар бирибизге ар кандай рызык берет экен да. Мисалы үчүн бирөөгө башка, баарыбыз эле бир мисалы үчүн баарыбыз эле электрик болуп калсак, калган жашоону ким кылат дегендей. Эми ошондой эле мисалы үчүн эми таланты барлары, шыгы барлары, кээ бирки адамдар мисалы үчүн камерадан коркот. Эми кээ бирки адамдарга телефонду кармап эле күлүп сүйлөй берген бир калатыдай туйлат. Эми айла жок да ошодон нан таап жашайт дегендей. Демек байын тартыш деле бул негизи оңой нерсе эмес. Ооба, оңой нерсе эмес. Себеби мисалы үчүн сен тартып аткан байныңда эмне? Мисалы үчүн жөн эле тартып коюш керек эмес да. Мисалы үчүн эмгек кетет да бул жерде эле. Мисалы үчүн биринчиден изденесиң, кандай видео тартсаң болот, кандай кылсаң болот. Андан кийин ал видеоңдо маани барбы? Ал видеоң сени элди жамандыкка чакырабы, жакшылыкка чакырабы? Элди бир күлкүгө бөлөбү же депрессияга алып келеби? Эми демек максаты болуш керек. Кичинекей вайнда деле бир чоң жоопкерчилик бар. Конечно, чоң жоопкерчилик бар. Эми жакшы тартсаң, жакшы. Эми ал мисалы үчүн 1000 тартканың менен элге жакпай атса, эми сен элден ашып каяка барасың. Эми конечно, эл баалайт да бардык нерсени. Мисалы үчүн президенттик деле эл шайлайт го. Ошондой эле эми элге жаксаң, эми болот. Анан элге жакпасаң, лучше жиштирип эле секин башка иш кыла бериш керек. Инстаграмдан айына канча акча табасың? Инстаграмдан айына мен ачыгы Инстаграмдан айына көп деле таппайм. Ачыгы анан ушул жерден эми айтарым. Мисалы үчүн көп блогерлер айтышат го. Айына 1 миллион табам, айына 100 000 табам. Ал просто калп, садыголоюнда калп. Мен билем го. Жок, ачыгы калп. Себеби неге? Мисалы үчүн кандай? Эми алар эме кылып атат да, мен бул жерде эмнеге калп деп айтып атам. Себеби мен деле алар деле менин жакындарым, балким мамиле кылабыз, бирок эми мен айтып коюп турган нерсем, азыр жаштардын бардыгы эле уже телефон, анан блогер болом, анан Инстаграм деле уже баягы колдон келгени деле, келбегени деле баягы оңой тамак деп элечи. Жок, бул оңой тамак эмес. Бул мисалы үчүн ар бир нерсени жакшы кылып алыш, жаман кылып алыш өзүңдүн колуңда. Мисалы үчүн Инстаграмды деле жакшы жагына колдонсо болот. Мисалы үчүн Инстаграмдан деле бир жакшы видеолор тартып, тарбияла, мисалы үчүн ата-энең менен жакшы, мисалы үчүн ата-эненин кадыры жөнүндө, башка жөнүндө, анан эми чыгып алып эле 300 000 табам, 400 000. Эми ошол, конечно, бул жакта отурган адам айына 400 000, 300 000 деп атса, ким блогер болгусу келбесин? Эми айына бул, мисалы үчүн айына 15 000ге айлыкка иштеген адамдар да бар да. Даже Кыргызстанда эң максимальный айлык где-то 25-30 болуш керек. Эми 25-30 айлык алган кишиге айына 400 000 алам, анан айына 300 000 алам десең, ал эме болот. Кызыгып кетет ошол тармак. Ооба, кызыгып кетет. Кызыкпаса да акча үчүн акча чакырат да, кээде сурап калышат, ушундай силер ушундай табасыңарбы деп. Вот именно ошонун айынан, мисалы үчүн айына 300 000, 400 000 деген айынан, вот жакында мисалы үчүн мен кээде сөз уктум, блогерлерге да патент. Патент, мисалы үчүн мамлекет эми Кыргызстан мисалы үчүн мамлекет патент сала турган болсо, ал 400 000 таба турган блогериң аны төлөй албайт. Ачык эле сөз. Ачык эле сөз. Аны төлөй албайт. Мисалы үчүн мен табам, эми Кудайга шүгүр 100 000, 150 000 дебесин, эми кээде болот ал нерсе. Бир эмес менен. Кээде болот. Ошондой кээде болот. Анан эми андан сырткары концерттерибиз бар, Кудайга шүгүр. Той алып барабыз дегендей. Эми секин ырыскын жаратабыз. Мен подписчиктеримде мен ойлойм, ушун налоговыйлар жок болсо керек. Тосуңан айтып канча табасың ошондо? Эми кээде ар кандай, мисалы үчүн кээде 50 000 болуп калат. Орто сеп менен? Орто сеп менен 50 000 начар айтканда. 50 000 табасың азыр. Азыркы учурда Кыргызстанда ошондой табасың. Кудайга шүгүр, бирок эми 50 000 деле чоң акча. Эми билбейм канчалаганы не деп ойлойт, бирок эми 50 000 мисалы үчүн Кудайга шүгүр менин семьяма сонун жетет. Азыр ушул Инстаграмда 566 000 подписчигиң барбы? Жок, 540 канча болуш керек. Точносын 60ка жете элек. 550 000 деп коёбуз. 550 000 подписчиктин канчасы гифтен келген? Канчасы гифтен келген?
Билбейм эми, айта албайм. Негизи гифтен келгенби же өзүң бул? Жок, мен өзүм көп нерсе өзүм кылгам. Себеби ал жерде деле мисалы үчүн фактически эсептелет. Эми бирөөлөрдүн атын айтпайын. Аны лайкына кирип, просмотруна кирип, активине кирип деле кылып койсоң боло берет. Анан эми мисалы үчүн кээ бирки досторубуз бар, гиф кылганда мени кошуп коет спонсорлоруна. Анан мен ушул гиф кылып атат деп бартер катарындачы. Ошондой болгон. Анан эми мен айтарым, гиф деле жаман эмес. Любой эле нерсени адалдап алыш өзүңөн да. Анан аны мисалы үчүн адал нерсени кичине туура эмес кылып алыш деле өзүңөн. Мисалы үчүн гифти деле сен өзүң гиф ойноткансыңбы? Ооба, ойнотком. Өзүң гиф ойноткансың, демек? Жок, 4 жолу ойноттум окшойт. 4 жолу ойноттум. Эми гиф маселесинде мисалы үчүн гифти карапайым эле адам ойнойт да. Мисалы үчүн миллионерлер гиф ойнобойт да. Миллионерлер гиф ойнобойт. Анан эми мисалы үчүн бир нерсе утайын деп эме кылат да. Ал эми утайын деп подписка таштаган аккаунт бул живой аккаунт. Анан эми аны кармап калыш өзүңөн. Өзүңдүн продукцияңды жарыялап. Кошулгандан кийин материал чыгарып кармап калыш аккаунт. Ал өзүңдөн. Подписка кылып кетет да. Ал өзүңдөн. Анан эми ошол гиф. Бирок сеники негизи 560 миң подписчик болгону менен чындыгында мен көп экен, жандуу экен да эми. Жок, эми мен акырындай айта алам, 500 хотя бы 540 болсо, мисалы үчүн 550 болсо, майли 150-син чыгарып таштайлычы, хотя бы 400 өзүмдүкү. Ачык эле. Күйөрмандарың өзүң. Эми күйөрман дештен эми Кудайга шүгүр күйөрмандарыбыз болушу мүмкүн, эми билбейм, бирок эми кээ бири мотрик не кылат экен деп көрөт, эми кээ биркиси чиста сыйлап көрөт, эми кээ биркиси деп мындай сындап көрөт. Эми ар кандай, Кудайга шүгүр. Негизи азыркы учурда ушундай эме болуп калды да, сен жана айтып кеттиң, 100 миң, 1 миллион таап атат дегендерге баягы кызыгып, кээ бир таланттарлар талантын көрсөтүп чыгып атат. Анан кээ бир таланты жоктор десем катуу тийип кетиши мүмкүн. Эми баягы чыга албайт, аларда деле бир таланты бар. Анан кел ушуну бир нерсе кыла берейин да, хайп кармап туруп, анан чыккандан кийин өзүм жакшы көрсөтүп алам деген ушул сыяктуу эмелер көбөйүп кетти. Же болсо сен менен мушташып коеюн, анан эл эме кызыгат экен ошол нерсегечи. Анан чыгып алгандан кийин мен өзүм кечирип коюңуздар деп туруп кайра өзүм жакшы көрсөтүп коем. Ушуларга көз карашың негизи кандай? Эми баарыбыз эле адамбыз да, баарыбыз эле инсанбыз. Инсан бул адашуучу да. Анан эми аларга мен бир нерсе дештен деле алысмын, бирок эми именно мен өзүмдүн көз карашым андай туура эмес. Туура эмес, Себеби андай туура эмес. Эми ал жерден эми эки нерсе турат да. Мисалы үчүн бир видеодон эле сен өмүр бою ата энеңдин тарбиясын алып келип туруп, бирок бир видеону көрүп туруп эле бузулуп кетпейсиң да. Бул биринчи вариант. Анан экинчи варианты эми кандай айтсам, көбүн көрүп атабыз го. Эми именно аттарын айтпай эле коеюн. Бир хайп менен чыгат. Бир нерсенин үстүнөн же бир попутный хайп болот, же бир нерсе кыла коет. Анан элдин баардыгы уже баягы мо жинди же мо келдир эмне кылып жүрдү экен деп карайт да, жанагы адамдычы. Анан уже бир өтө кызыл батоңот дейт го, бир чыгат, уже кийин барып өзү жок болуп кеткенин каяктан билбей калат да. Баардык нерсе өзү акырындык менен. Секин кетсең көп кетесиң дейт го. Ошондой эле эми туура жагынан танылган жакшы да, туура жагынан өзүңдүн талантың менен. Себеби эми аз болсо деле, мисалы үчүн 10 адам болсо деле, зато сенин талантыңды баалап, кандай иним, молодец, мен сенин талантыңды сыйлайм, азаматсың, давай до конца деп турса жакшы да. Ана эми ондой хайп болгон адамды мен көрө элекмин. Кандай, сен жакшы баяндай кылгансың беле? Давай ушундай кыла бер. Ушундай элге негатив тартыла бер. Жок, мен эми жок. Негатив менен, кандай десем, негатив менен тез популярдуулукка жетишесиң, бирок тез өчөсүң. Мен билгенде мисалы үчүн мындай акырын келаткандар дальше ушундай келатат да. Токтобой келатат, бирок акырын келатат. Кудайга шүгүр өздөрүнүн мындай таланттары менен, дагы мындай элинин поддержкасы менен, элинин колдоосу менен мындай акырын келатат да, жылып эмгектенип, бир жылы бир нерсени кылат, андан кийин экинчи нерсени кылат, таланты менен мисалы үчүнчү. Ал эми бир эле дүң өтүп туруп кайра өчүп калгандан көрө, зато элиң менен биргеликте монтип секин кеткен жакшы. Эми азыр мен бул жерде кичине теманы бурам, жеке жашооңо келсек. Кичине ошол жактан да суроолорубуз бар да. Үйлөнүү тоюң тууралуу, сен карантин маалында үйлөнүп,
Арадан канча убакыт өткөндөн кийин той кылдың? Мен карантин убагында үйлөндүм. 26 август күнү кыз той болгон. Бата той. Карантин убагында эле. Карантин убагында. Бирок анда эмне кыз тарап эми кайын журт тарабым 100 адамды кылып эле карантиндин өзүнүн эрежеси менен эле бата той кылган. Ошентип алып чыкканбыз кызды. Кызды дегенде аялымды, келинчегимди. Анан ошону менен жашап жүрдүк. Кудайга шүгүр, Кудайыма миң мерте шүгүр. Болдук. Андан кийинки жылы ровно 1 жылдан кийин ойлондум, бирок 19 август өзүмдүн туулган күнүм. Тоюмду туулган күнүмө койсомбу деп анан ары ойлонуп, бери ойлонуп, анан мен тоюмда жалаң эле мен туулган күнүң менен, анан тоюң менен деп берсем, койду. Андан кийин кайра бая 1 жылдан кийин бая жаштар түшүнсө керек, бая годовщина дейт го. Анан эми келинчегиме дагы мындай тойдой кичине атмосфера болсун, коем, өзүм туулган күнүмдө эле эме кыла бербейин деп, анан кийин кайра 1 жылдан кийин 26 август күнү карантин уже кыйла бүтүп, 1 жылдан кийин толук ровно 1 жылдан кийин анан кийин кайра тойду бергенбиз. Кызбы же балабы? Уул бала. Уул бала. Негизи жаш үйлөндүң. Негизи жаш кеттиң де. Эрте үйлөнгөн адамда анан кеч үйлөнгөн адамда өкүнөт дейт го. Кандай экен эрте үйлөнгөн? Эрте чоң жоопкерчилик. Конечно, жоопкерчилик. Серьезно карап кала экенсиң. Ооба, конечно, мисалы үчүн эми билбейм, бул жакта эми өзүмчө эле үйлөнгөнүмө 1,5 жыл 2 жыл боло алып эле монтип эме кылгым келбейт, бирок эми бардык нерсе өзүңдүн аң сезимиңен, өзүңдүн акылыңан. 1,5 жылда эмнелер калды? Жок болуп кетти, унутуп калдым. Жок, эми анча-мынча мисалы үчүн шоктуктар калды. Анча-мынча эми мурдагыдай мисалы үчүн токтоло элек медер уже токтолду кичине. Эми үйлөнгөн Кудайга шүгүр жакшы экен. Мен билбейм, өзүмө мисалы үчүн шүгүр кылам ушул үйлөнүп алганымачы. Азыр эми мисалы үчүн мен теңдүү досторум бар, эми үйлөнүш керек, кандай кыз алам деп коркуп жүрүшөт го. Карап туруп деп коесуң да. Жакшылап кеңеш берип койчу. Эми кеңеш бергенде эми эң главный үйлөнгөндөн эле коркпош керек. Эми жакшылык иш бүтө берет. Эми болгону өзүң таза жүрүшүң керек. Эң главный өзүң таза жүрүшүң керек. Мен эрте үйлөнгөнүмдө бирден бир себеби ушул, эми ачык эле айтайын. Уже чоңойдук, уже анча-мынча кыздар менен тааныша баштадык, ушундай боло баштады. Анан Кудайга шүгүр досторум бар. Анан тыйылып, анан досум эмне болуп кетти атасың, тимде болуп кетти атасың дегенден анан ойлонуп көрүп, анан деп баягы устазыбыздын Чубак Ажы Раматылыктын сөзү бар, баягы канчанын үстүндө болсоң, ошончонун астындагы кызды аласың, же болбосо канчанын астында болсоң, ошончонун үстүндөгүн аласың дегендей. Анан эми ойлонуп көрүп кой депчи. Мындай имандуу келинчек алгым келет деп өзүмө бандай кылып, анан кой эртерээк эле үйлөнөлү деп. Канча кыз жигит болуп сүйлөштүңөр? Адашпасам 2 ай. 2 ай деле. 2 айда чечим чыгарып койдуң. 2 айда чечим. Эми мындай көзүңө жалт этиле көрүнөт экен да. Өзүңө ага чейин деле анча-мынча мисалы үчүн эми жигит болгондон кийин анча-мынча кыздар менен сүйлөшүп көрдүң, ал болду, бул болду, бирок эми адамдан бир сапат издейсиң да. Эми биринчиден жылдызыбыз туура келди. Экинчиден эми билбейм, мага мен өзүм келинчегимен башка мындай жашоодо кыз жоктой, даже башка эч ким тийбей кое тургандай эле сезилип, жок жүрөгүм ушуну деп эле туруп алды. Анан эми барып айттым, ушундай үйлөнүшүм керек, семьяда эң чоңумун деп кыйла айтып эме кылып, анан кийин эптеп ыраазычылыгын алганбыз. Мен сенден интервью алам дегенде аябай даярдандым, анан жаңылышып туура эмес суроо бере албайын деп баардык видеолоруңду көрүп чыктым. Видеолоруң баардыгы мындай тарбиялык жагы бар, тарбиялык жак кеткен, мындай бир жаман видеоң жок экен да, тамеки чеккен, анан сөгүнгөн, анан бирөө урган, андай видеолоруң жок экен. Демек бул тарбияны кимден алдың? Мисалы үчүн бул тарбияны эме кылып берчи, пример кылып берчи. Сени уруп атуу үчүн тарбиялады, сөгүп атуу үчүн тарбиялады.
мен эң негизгиси мен кандай десем айла жок айтышка туура келет баягы мен тайнем менен тайтаман тарбиялагам. Эң ошолордун колунда чоңойгон. Ошолордун мындай кемпир чалдын баласымын. Анан эми ата энем баягы эми жаш болуп иштеп ал кылып жүрүшкөн. Анан эми тайнем менен тайтам дегенде эми интервьюну көрүп апам капа болуп калышы мүмкүн. Бирок мен эми самый мындай эле тайнем менен тайтам. Чоңойткон. Бирок мен ушунчалык баягы боор басып ушунчалык даже мен апамдын эң кичинекей үкөсүндөй эле чоңоюп калгам да. Себеби бир туугандарда деле мисалы үчүн тиги тайкемдер менен неме кылып элечи. Акам мисалы үчүн тайкемдерди эч тайке дебейм. Акам деп эле бир тууганбыз да. Анан өмүрү бир ушул бетине тага деп айткан эмесмин же тайне же тайта жок. Менде как положено ата, апа, ака, эже. Тайнең менен тайтаңды ата менен апа дейсиң. Ошону жеткире албай атам да. Баягы ата десем көп анча эмес түшүнүп калат да. Баягы көп баягы ушул эже сенин апаңбы, анан баягы биякта жашап аткан ким болуп калат, эжеңби депчи көп түшүнбөй калат да ошончу. Атаң менен апаңды эмне дейсиң ошондо? Ата менен апамды эле апа дейм. Менде азыр так ата көп. Тайтамды ата дейм, мисалы үчүн өзүм атам бар, өкүл атам бар. Ата дейсиң. Мисалы үчүн устаттарыбыз бар, мисалы үчүн Жеңиш Айтиев, мисалы үчүн дада деп ата деп коебуз. Ата көп, апа да көп, бактылуу адаммын да. Анан эми тайнем менен апам менен көп сырдашам. Көп сырдашып, даже анча-мынча досума айта албаган сөздөрдү дагы көп айтып. Апам эми эң главный тарбия бул үйдөн да. Үйдөн. Анан эми сен айтып калдың азыр баягы Инстаграмда бир сигарет чеккен же бир сөгүнгөн. Эми элементарный эле нерсе да, мисалы үчүн мени апам мындай кадам баскан кадамымды көрүп турат Инстаграмдан. Бул мени ишенбестиктен эмес. Жок, контролдоп же ишенбестиктен эмес, бирок мага подписанный мени көрөт апамчы. Анан эми мен мисалы үчүн апам мени карап турса мен кантип сөгүнөм же мен кантип тамеки чегип видео тартам. Бул бир. Экинчиден элестет эми макул эми мен апамды скрыт кылып коеюн дейли. Макул мен апам түшүнөт дейли. Бирок бир бала апасы менен мен тамеки чегип аткан видеомду бирге көрө албайт да. Вот. Мисалы үчүн мен өзүмдүн эле апамды сыйлаштан эмес, өзүңдү эле эмес, мындай баарын бирдей ойлош керек да. Себеби мисалы үчүн айтпаймынбы? Мен видеом болсо, аны мисалы үчүн апамдан карасаңыз баягы бала мондай жакшы видео тартыптыр деп көрсөтө ала турган тартыш керек да. Сен видео тартып атканда уже көрүүчүлөрдүн камын көрүп атасың. Вот, мисалы үчүн ошондой болуш керек да. Жана достор менен көргөндө деле мисалы үчүн Вайн, медер видео киргизип турса, секин наушникти салып бу дагы эмне дей койду экен деп акырын монтип көрбөш керек да. Эркин каалаган жерде сенин видеоңду көрө ала турган болуш керек. Мына эми жанагы эле суроого мен толук жооп ала албай калдым да. Мындай түз жүргөн баягындай балдарда көрүнбөйсүң. Аябай шоксуң. Ушул баланы кантип ошондой кылып тарбиялады деген. Жок, мен өтө шок болчумун. Чын өтө шок болчумун. Мен эме болот экен. Шок бала тез токтонот экен. Шок бала тез токтонот экен. Даже мен үйлөнбөсөм токтоно билем, токтонбой билем билбейм. Анан эми жашоо өзү, турмуш өзү токтотот экен. Токтолтуп, жакшына ойлонуп, ушул нерселерди баягы адамдын өзүнүн кругозору жеткенден кийин уже бала токтолот экен. Мындай келечегиңди ойлонуп, артыңды ойлонуп, ошо ойлонуп иш кылып калганда уже бала токтолот экен. Баягы шок убак бул кандай убак? Бул ой жок убак. Сен эртеңки күнүң эмне болот? Эртең эмне ичип, эмне жейсиң? Эртең семьяңда эмне болот? Жок, ой жок убак. Ошондой бала болгонсуң негизи. Эми, конечно, бардыгы эле ошондой болот да, эми токтолгу чейин, эми прям эле ой жок болуп, бияка эмес, эми шок болгонмун өтө. Бир интервьюңда көрүп калдым. Негизи ушул тамашо концерт чөйрөсүндө жүргөндөрдө ошондой учурлар көп болот. Баягы элге эме кылып туруп, концерт берип атып, атасы, апасы өтүп кеткенде бара албай калган, ушул эмең бар экен. Тамашоодо жүрүп атамдын эмесине жетишпей калган деген. Ошол учурда бир эме болду. Тамашону ушундай жаман көрүп, тыштап салгың келген учур болду. Болгон. Токтото эле салайынчы ушуну деген. Болгон сөз болгон. Мага апам көп айтчу, эме деп, атаңдын характери жепчи. Атам көп тарбия алып, мисалы үчүн бир жака барса дагы чогуу менен өзү менен апарып, анан мисалы үчүн айылдан коноктон конфет келсе да биринчи мага берчү да. Мен жегенден анан мен уже мындай жакшыларын терип жегенден анан кийин акелериме кетчү да калганчы.
ошентип көп жүрүп эме кылдым. Андан кийин тамашоого мен биринчи катышып атканда апамдар каршы болгон. Эми биздин урпактан эч кандай артист чыккан эмес. Сабагың окубайсың ба? Эми алар деле туура ойду айткан. Андан кийин жок, менин балам ушул жактан таланты барбы? Ушул жактан кетиш керек деп атам мага биринчи форма алып берип, мектептен тамашага чыкканда колдоп, Ташкыбар апам айта берет, мен биринчи драмга чыгып, ойноп, биринчи орун алып ойногондо атам биякта отуруп өлө ыйлаган экен да. Өлө ыйлап, ушул менин балам болот деп жанындагыларга айтып, сыймыктанып, андан кийин үйгө келсем кубанып. Не болду? Эме болуп калды. Бишкекте оюн болду тамашо. Анан Бишкекте оюн болду, результат жакшы болду. Атам чалды, балам сагындым келесиңби деп. Атам ошол учурда боорунан рактан ооруп аткан болчу. Мен эле билген эмесмин, үйдөгүлөр айтышкан эмес, эми үйдүн кичүүсүң айтышкан эмес. Мен аны көтөрө аламбы, көтөрө албаймбы? Ооруп атам деди, жүрөгүм бир нерсени сезди, ошол жерде бир ыйладым. Бишкектен калып айтпасам айылыма чейин ошол 11 сааттабы, же 10 сааттабы ушундайда барганбыз да. Бардык, мени тыштады, барсам Кудайга шүгүр атам аман. Барсам, мени акем бутун укалап, буттары шишип кеткен. Бутун укалап отурат, андан кийин барсам. Мен айылга үйгө барсам эле, менин балам келди, качкыла. Токтобек, эми акем айыл жумуш иштерин кылат да. Сенин колдоруң каттык, мен өзүм, менин атам Медерим дечи. Медерим келди мени, анан балам укаласын деп буттарын укаласам, башкасына илинбейт да, мага элечи. Анан бутуна укалап, жанына жатам, жанына балам, сырт калып чыкканда өзүм алып чыгам. Ошентип анан университеттер аралык ШТК деген, ошо тамашодо эле оюн. Анан 3-курсмун. Диплом заштагыш керек. Анан эми анча-мынча сабакка көп барбачумун менчи. Анан эми ошондой маданий иш жагын алып көйүнчөчү. Анан декан айтып калды, ойношуң керек. Сөзсүз. Анан акыркы жолу ошондо Бишкектен келдим, бир күн 2 күн карадым. Ошо боюнча атамдан эң акыркы жолу атат биринчи орунга 25 миңби 20 миң акча болчу. Анан ошондо айткам, ата, мен барып келейин, Кудай буйрса ойноп келейин. Биринчи орунду алсам, сиз бата бериң мага деп. Күлүп эле бир жакта сиз мага бата бериң. Биринчи орунду алсам, ошол акчаны сизге алып келип берем. Сиз сакаясыз. Кудай буйрса сакайсаңыз кайра шаарга алып кетем депчи. Шаарга алып кетем деп андан кийин атам ошондо эң акыркы жолу мага батасын берип, ойноп кел жакшы деп батасын берди. Шаарга жөнөдүм. Кечиндес жөнөдүм. Бир күн даярдык кылып, эртеси оюн болду. Оюнда уже жыйынтык чыга элек, бирок биз уже чемпион сезилип калат го. Чемпион болгонубуз билинип калды. Ошентип сонун настроенде болсом, апам чалдым, не болдуң деп. Апам мына жарым саатта жыйынтык чыгат. Бара калам десем, эртерээк келчи балам деп. Бир нерсе болот, не болуп аткан эми? Жыйынтык чыкты, чыккандан кийин апам чалып, келе атасыңбы деди. Уже башка тон да. Келе атасыңбы деди. Анан уже шап эме кылдым. Балдарга мен менен дагы 3 бал ойногон. Балдарга бөлүп берчисин, бөлүп бердим. Уже жүрөгүм менен сени сезди. Айлык айдадым. Ошондо эң эмеси кашайып, Ошто Макаренкадан аркадан кирип кетет. Өлө пробка. Ушунчалык пробка. Чыга албайсың. Жабылып калган. Ошол калып айтпасам, ошол жол жабыктын пробканын айынан бир жарым саат калгам да. Мен атама 15 мүнөт жетишпей калгам. Ошону менен үйгө уруп бардым, барсам уже жүгүрүп жолдун боюнан бир жата 400 метр өдөдө үйүбүз. Жүгүрүп бардым, үйгө чыксам уже Айша акелерим кыргыз үй тигип атат, туугандар келген. Не болуп атат эми, атам ооруса келгендир да деген ой келди. Кулагымда наушник бар. Өзүңдү өзүң алдап атасың. Мындай эме кылыш керек да. Анан мен өмүрүмдө өзүмдүн жакынымды жоготуп көргөн эмесмин да. Өмүрүмдө жоготуп көргөн эмесмин. Наушник бар, наушникти алдым, чөндөккө салдым. Бир жакшына эле кирип кеттим. Адамдар мени монтип карайт да. Монтип карап, бир нерсе айтайын дешет, айта алышпайт. Монтип карашат. Ушу
үйдүн алдына жетейин дегенде уже акем чыкты. Ошол ыйла берди да. Карасам чапаны бар. Ыйла эле атабыздан айрылып калдык деп уже ыйлады. Ошол жерде мен өзүмдү билбейм. Конечно, мен өзүмдү билбейм. Уже карасам Айшаталар, Айшекелерим уже мени токтото албай атат. Анан абам бар болчу, чоң молдам. Ошол абамдын коркот болчу. Абамдын сөзү закон. Анан колуман кармады. Камап болду эми деди. Өзүмө эме кылып кирдим, кирсем. Үй андан кийин временка болот. Ички сырткы эмелер болот эле, ички сырткы үйлөр. Анан үйдү ачканда эле уже ички үйдөн апамдар уже көк жолукчан ыйлап отурат да. Ишенбедим анда дагычы. Жок, кантип эле мен дуасын алып бир жакшына кетпедим беле десең, ишенбейсиң. Карасам кровать турат. Абам өзүң карма деди, билбейм эмнеге айтты, өзүңдү карма деди. Анан хорошо дедим, жанына турам, эмне кылышты билбейм. Акырын бетин ачты. Ишенбейсиң да. Карасаң, эги таңылган, мени карап күлүп турат да. Адамда нур болот го, ошондой нур менен мындай күлүп карап турат. Ошол жерден ишендим, ошол жерден катуу бир эме кылдым. Андан кийин эмне кылабыз эми? Тагдырга там берип эле отуруп калдым. Жанагы баягы 25 миң канча акча болсо ошол балдарга таратып бердим. Кийин мен жанымда карасам бир 18 миң, 17 миң акча бар экен. Эмеден уткан ага? Ошол тамашадан уткан акча жанымда турат. Эмне кылам дедим да. Не кереги бар мага дедим. Ушул акчанын не кереги бар? Ушул акчаны деп кеттимби мен дедим да. Себеби кийин айтып атпайбы апам, ушул эме баласы дебей, кызы дебей, башкасы дебей, ушул мага эле кана менин медерим, кана келе табы. Атамдын эң чоң арманы ушул мени үйлөй албай кеткени да. Мисалы үчүн көп айтат болчу. Балам азыр эле үйлөп койбоймунбу деп. Мен 17-18 жашымда айтат болчу. Мен 20 жашымда болуп калды. Даже сен мен неберем эмес, сен мен балам болуп калдың. Мен үйлөп коеюн, сен үйлөсөм мындай арманы жок эле тилем дейтчү да. Билбейм, ошондо сезе эле. Анан эми ошондой апам айтып бергендерин уксам мындай жаның кейит. Чындыгында тамаша вообще ушундай жакты жыйыштырып семьям дейсиң. Бирок семьяда эле отуруп алган менен семьям дегениңе багыш керек да ошол семьяны. Кийин ошол 17 миң, 18 миң так билбейм, бирок акеме бердим. Аке, ошол атамдын эң эмеси эле. Ошол атама сөз берген элем. Анан ошол союшунабы бир нерсеге жаратыңыз деп ошол акчадан 1 сом иштетпей акеме берип. Бирок миң атаң өткөндөн кийин 1000 киши чакырып сыйлаганың менен, 1000 эме кылганың менен баары бир көз тирүүсүндө сыйлаганга жетпей. Жаткан жери жайлуу болсун. Медер эме ушул эмеден, стресстен сени эми баарыбыз эле кете турган адамдарбыз, бул жашоо жалган дүйнө. Чыгарып коем болду. Бул жакта жашоом бар деп чыгаргандар кимдер болду? Эми тамашага кайра кайтаргандар деп коеюнчу. Жок, эми ал жерден билбейм, эми убакытта арылайт экен. Ошол жерде турасың да, кыргыз үйдө турасың, ыйлайсың, баягы ушунчалык жүрөгүң эзилет. Мен атамды көргөндө да эме кылган эмесмин да, ишене албайсың да, андан кийин баягы вот мындай болот экен да, өттүңбү? Болду, сен эч кимге керегиң жок экен да. Болду, сен өттүңбү, эч кимге керегиң жок экен. Ошон үчүн мындай кандай десем, даже айтылат го, сен өлгөн күнү жаныңда эч ким жатпайт экен. Уже сен бөлүнөсүң. Уже андан кийин кыргыз үйгө ошондо кыргыз үйгө неме кылды. Кечкурун түнкү саат 3-4дө кирип дагы карап аттык. Карап алып, сүйлөшөсүң да. Бир башкача болуп. Эми кыргыз үйдүн алдында турабыз ыйлап, ушинтип эскерип турсак, жакының келет го. Жакын сени тааныган адамың келет дагычы. Хоть сага башкасы өлүп кетсин,
душық бір құшақтасачы, ушунчалык ошол адамды сен өмүр бою сыйлап өтөт экенсиң да. Хоть ал сага душман болсо дагычы сен ушунчалык бир жакының өтүп ыйлап ушинтип турсаң, келип башка нерсеси макул, сени о башына көтөргөнү макул, мындай бир чын жүрөктөн от души кучактап сабыр кыл десе, бул мен ойлойм өтө чоң нерсе экен. Конечно, жакындарыбыз, акем, апам, Кудайга шүгүр апам бар. Апам балам болду эми деп эме кылып, кыйла ошентип жүрүп, кийин убакыт өтүп, кыйналып жүрдүм. Кыйналып жүрүп, баягы 3 күн үйгө, мисалы үчүн эми 3 күн үйгө кирбей калсам же тамаша ояк бияк менен жүрүп калсам, чалып, апам чалып, атаң урушуп атат, мен үйгө келесиңби? Мынчың керек, тигинчиң керек дечү да. Эми билбейм, азыр ошол ата жок. Азыр мисалы үчүн Москвалап жүрөсүң, аяктап жүрөсүң. Эми Кудайга шүгүр апам ден соолугумду сурап, кантасың балам деп дуа кылып жанып турат. Эми бирок айтайын дегеним, жашоодо көзү барда сыйлаш керек. Көзү барда сыйлаш керек. Андан сырткары жашоодо атам эле дей бербей, апам эле дей бербей, атам дагы деп жашаш керек. Экөөнү бирдей алыш керек. Теманы кайра кичине бурайын. Москвага эмне жаңылык менен келдиң? Унутпесек болбой калды, мен уже ыйлап ичидей болуп калдым. Москвага биринчиден досумдун тою менен келдим. Тойго келдиң. Тойго, анан калганы эми 1-2 кичине пландар бар. Эми бирок Москвага келип 1-2 план көрүп, Кудай буйрса Ошко, Кыргызстанга барып ишке ашыруу максатында. Бул жактан планды кылып, Кыргызстандан ишке ашырасың. Эки шаардын ортосундабы? Жок, эки шаардын ортосунда эмес, эми секретли болуп калсын. Себеби мисалы үчүн мен өткөн нерсени кеңири айтып бере алышым мүмкүн да, себеби болуп өткөн. Анан эми тойго келдим, досумдун тоюна. Тойду өткөрдүк, Кудайга шүгүр. Андан кийин 1-2 пландарым болуп, эми ал план ишке ашабы, ашпайбы, алайм Кудайдан да. Эми ашпаган эле нерсени мен мондой кылып берем деш дагы. Негизи бул чыгармачылыктабы же жеке жашооңдобу бизнесте? Жок, эми чыгармачылыкта десем алдап койгон болом, жеке жашоо боюнча. Жеке жашоо боюнча. Анда сыр бойдон калсын. Рахмат. Эми бир балалуу болдуң, үй бүлөң бар, жоопкерчилик чоңураак. Ооба. Келгениңе бир жума болду. Үйдөгүлөрдү жасагандыңбы? Айтса ишенбейт элем. Жок, негизи эле муну айта кетейинчи. 1 жылдап жүргөндөр бар да. Жок, мен ошолорду өткөндө мен историямдан да кайттым. Менин каналыма да айтып берчи, кандай экен ушул? Мен мисалы үчүн мурда келгенимде, мисалы үчүн балам жок болчу да. Балам бул жашоого келе элек болчу. Мен 20 күн, канча 1 ай жүргөнбү, кеңири жакшына планым боюнча жүрүп кеткем. Мындан соң мисалы үчүн 10 күн болду келгениме. Уже мындай WhatsApp'тан видео келет, карасаң балаң ойноп атканда. Мындай бир башкача эле болчу. Эми мен 10 күндө ушунчалык мисалы үчүн досторумду сагындым, апамды сагындым эң биринчи очередде. Катардан кемөйөн келинчегимди сагындым, баламды сагындым, карындаштарымды сагындым, мекенимди сагындым. Менде билбейм, же мен Кыргызстанда жүргөн үчүн же мен көнө албадымбы, менде ушунчалык сагыныч күч болду 10 күндө. 10 күндө. Айтып атам го, мен историядан айттым. 3 жылдап, 4 жылдап жүргөн мекендештер булар алтын инсан да. Алтын инсан да аларчы. Эми, конечно, эми айла жоктун айынан жүрөт. Ким эле бияка ойноп келип атыр. Айла жоктун айынан эми семьясынын айынан келет. Мисалы үчүн иштейин, кой, бир нерсе кылайын деген максатта келет. Эми аларга кет деп айта албайсың. Жүргүлө Кыргызстанга кеткиле десең, аларга алып барып мен иштеп бере албайм. Просто эми ичиңен ай аттаңдайсың да. Калыңа башка эч нерсе келбейт. Эми сагынуу, эми барайын дейт. Бирок барса ошол айла иш жок. А эмне кылат? Акчаң жок болсо, даже жакшы досторуң менен кошулуп отура албайсың. Эми шот төлөгөнү келгенде мен төлөйм деп калса, чөнтөңдөн жок болуп калса, дагы эме болосуң. Анан айла жоктон келесиң да. Бул жака. Айла жоктон келесиң. Ошон үчүн мен айтарым, ушунчалык бул жакта жүргөн адамдар, биздин кыргыз боордоштор алтын инсандар. Себеби ошончолук сагынычты дагы эме кылбай, үй бүлөсү деп, атасы, апасы деп, карындашым, акем, үкөм деп ушинтип жүрүшөт. Мен бул инсандарды да эч нерсеге теңебейм, чындыгындачы.
эми Кыргызстанда болсок ата энебиздин алдыбызда ал эми башка нерсе. Бирок эми кыйын бул нерсе. Канчалаганы баласы бе мисалы үчүн биякта мисалы үчүн мисалы үчүн келинчеги менен жубайы иштеп жүрүшөт, бирок балдар ал жакта. Сагыныч. Бул нерсени элестетиш кыйын. Мына Бакыт байке биздин интервьюда айтып кеткен, бул тамошо өзү бир чоң КВН негизи эле. Чоң сабак болду, себеби ал жакта деле ушул эле нерселер бар. Депчи, мисалы үчүн мындай карасаң, чындап эле тамошоодо негизи эле КВНде силерде көп нерсеге даяр экенсиңер да, баягы кокустан эле чыгып, ой жүгүртүп, сценарий жаза калуу, тамашаны ойноо, идеяны ойлоп табуу, мындайча айтканда кино же болбосо бир сериалдарды тартканга деле даярсыңар. Ооба. Алдыда келечекте Вашингтон командасынан дейбизби же Медер Камчыбековдон дейбизби, кандай жаңылыктарды күтсөк болот? Ошол өтө мисалы үчүн биз үчүн мечта. Биз жашпыз. Медер Камчыбековдон эмес, эми жапа-тырмак киришкен жакшыраак. Мисалы үчүн муну мен неге таянып айтып атам? Мисалы үчүн биздин акелерибиз ноонейм деле. Командовый иш бул командовый. Мисалы үчүн Агыр Көсичинин балдары, Эмил байкелер, мисалы үчүн, Самат байкелер, бардыгы команда менен жылат. Мен эле, өзүм эле, анан мен дошум керек. Жок, ал андай адам эч качан өспөйт. Бирге. Мисалы үчүн Кудай буйрса, Алмаскалер менен бирге бир Эрен деген жакшы кино тартылганбыз. Ада көп инсандар Эрен чыгылек азырынча. Ал кино чыгылек, Кудай буйрса жакында чыгып калат. Ал кинону раматылык агайыбыз, устатыбыз Рахман Разыковдун идеясы, Рахман Разыковдун сценарийи болчу. Эми жакшы кино болчу. Бирок эми себептерге байланыштуу билбейм, чыгылек. Андан кийин Сыймык экөөбүз дагы мисалы үчүн бир-эки кинолорго тартылып көрдүк. Негизи эле мага кинодо ойногон жагат. Кино бул мындайча айтканда кандай десем, менин оюм эми тарыхта кала турган баатыр эмесмин, бирок тарыхка калуу бул мындай максат да. Тарыхка калуу бул максат. Мисалы үчүн киноң жакшы болгон болсо, качандыр бир убакыттан кийин деле адамдар көрсө болот да. Бирок сен вайныңды 50 жылдан кийин көрбөйт да, сен карып калган убакта монтип көрө албайсың да. Эми вайн бул азыр 1 мүнөт. 5 мүнөт токтоп турмуш жаз. Мен ачып коем өзүм. Эч кандай ачып албайсың, bunu тазалайбыз да. Эже администратордон сурап эме кылдык эле, суранышка же. Администраторлар да кетет да бизге. Макул аз 20 мүнөт же? 20 мүнөт. Жок, сиз эме кылбай эле кетсеңиз кандай болот, эже? Каяктарды ичиш керек? Полный тазалайбыз, туалет, ушу зал, присутствие. Эмнелерди мага калтырып койбойсуң, мен өзүм ачып коеюн. Арчыганда эмес, присутствуйбуз да. Макул аз бир 10 мүнөт жанда. Бүтүрүп алайын, бүтөйүн эле деп калды өзү. Болду, эже сиз түшүнүп атасыз. Сураныч эже, кичпейликке. Бизде амалдык бар. Так. Ооба. Болду эже, рахмат. Чоң. Так. Жок. Кайерге келдик эле? Кайерден баштап кетели биз? Эмен айтыр, жана кино атканбыз. Кино боюнча, Кино боюнча. Кино эми мисалы үчүн вайн ал бул мисалы үчүн бул отурумдук, одноразовый нерсе да. Анан эми мен жана ушуну айтайын деп аттым да, бул кийинде көрүлбөй турган нерсе, убактылуу. Мисалы үчүн кино болсо бул кийинде эле көрөт да. Вот ошон үчүн киного басым жасабыз. Акыркы убактар өтө аракет кылып жүргөн убагыбыз. Кудай буйрса команда биригип, эми Кудай буйрса сөзсүз алдыда сонун жаңылыктар менен бөлүшөбүз. Кинолор чыгып калат буйрса. Толук метраждуу кинолор Кудай буйрса чыгат. Чоң рахмат ушинтип бизге Москвада алтындай убактыңды бөлүп келип бергениңе. Москвадан негизи интервью берем деп күттүң беле? Жок, Москвага жок интервью берем деп. Ошо Кыргызстандагыларга айтып кой, Москвада мен баарын тосуп алам бул жерден. Болду, сөзсүз. Сага да эркин микрофон. Кыргыз элине, Москва элине кайрылуу жасап койсоң болот. Мен кайрылганым ушул Москвада жүргөн биздин мекендештерге,
аталарыбызга, апаларыбызга, акелерибизге, эжелерибизге, досторго, карындаштарга, эжелерге баарын айтарым. Эң главный Кудайым ден соолук берсин сиздерге. Бөтөн элде, бөтөн жерде жүрөсүздөр. Кудайым сиздерди бөөдө кырсык балелерден сактасын. Эсен аман мекенибизге кайтып, ушул өз үй бүлөбүз менен, өз семьяңыздар менен отурганга Кудайым насип этсин. Катарыңыздар көбөйсүн, бирок эч качан кемибесин. Айтарым ушул эң главный ден соолук, аман болуңуздар. Кудай буйрса, сиздерди мекенде күтөбүз. Ошол главный ошол биздин кыргыз элибиз аман болсун. Мына ушундай бизде бүгүн сонун интервью болду. Биздин менен аягына чейин түрдүрбөй көрүп бергениңиздерге чоң рахмат. Биз менен бирге болуңуздар. Алдыда дагы жакшы видеолор чыгарып турабыз. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Эгер каттала элек болсоңуздар, лайк анан коңгурукчаны басканды унутпаңыздар. Жана ошондой эле өз оюңуздарды билдирүүңүздөрдү унутпаңыздар. Саламатта болуңуздар. Абдышы рахмат. Жеңилдешим менен. Жоңка жеңилдешим.